Бул кадимки эле кыргыз оюусу түшүрүлгөн жаздык. Мындай жаздыктарды дээрлик ар бир үйдөн жолуктурууга болот. Бирок бул алардан өзгөчө. Анткени анын четиндеги сыдырмасын сыдырып коюу менен жылуу жуурканга айлантып алсаңыз болот. Бул жаздык жууркандарды абысындар Аяна Аманбаева жана Назира Курманалиевалар тигет. Аяна эженин кесиби бухгалтер. Бирок учурда декретти көргүүдө. Бош убактысын пайдалуу өткөрүүгө аракет кылган чебер айымдар жаздык трансформерди тиге баштаган. Үй бүлөдө балдар көп болгондо одеялдар да көп болуп калат экен. Одеялды канча бүктөсөң деле, жыйнасаң деле чачылган бойдон жатып калат экен ар кайсы бурчтарда. Мындай жаздык кылып ойлоп көрсөк, жаздык бойдон ары диванга коюп койсок деле болот, белге деле жөйлөнүп алсак болот экен. Эстетичный болгондугунан ушундай идея келип чыкты. Абысындар алгач баарын кеңешип, керектелүүчү материалдарды тактаган соң Аяна Аманбаева кездемелерди алып келет. Бул мына биринчи одеялыбыз. Буну болсо сентябрда баштаганбыз. Балдардын сүрөтүн чогултуп, мындай семейный фото альбом катары. Ушуну чыгаргандан кийин досторубуз кызыгып, көргөн элдер кызыгып, сурап баштагандан кийин где-то бир ай болуп калды. Уже мындай коммерческий идеясы ишке ашкандан бери бир айдай болуп калды. Наполнитель синтепон, ичинде тиккенибиз болсо в основном штапель. Анткени штапель не скатывается, не линяет. Өңү да чыкпагандан штапелли же эметсек ХБ материалдар, шешеп катары, шешепке колдонулган. Баарын бычып тигүү, даярдоо Назира айымдын эмгеги. Айрым бир учурда иш кызуусуна келгенде жип тигөнүп, же кездеме жетпей калат. Мындай убакыт болуп калганда жеңеме WhatsApp'тан сүрөтүн жиберем. Жеңем көрүп, өз кеңешин айтат. Бул ишти баштагандарына аз эле убакыт болгонуна карабастан жаздыкта алууну каалагандар көп. Анткени сыртына каалаган сүрөтүңүздү түшүртө аласыз. Ошондой эле жаш балдарга аллергия жаратпай турган кездемелерден тигилет. Назира айымга эч ким тоскоолдук кылбаса, анда бир жууркан жаздыкты 1 саатка жетпеген убакытта тигип бүтүрөт. Көргөзмөлөр анан буйртма көбүрөөк болгондо тынымсыз иштөөгө туура келет. Эң көп жаздыктын мода чебери 2015 көргөзмөсүндө бир күндө 18 тиктим. Мындай трансформер жаздыктар бардык адамдарга ыңгайлуу. Айрыкча алыска жолго чыкканда, чоң жуурканды алып жүрбөстөн жаздыкты унаага салып алууга болот. Рахат Дүйшөбай кызы, Азиз Абдулдаев, Айсырга Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.